Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім, ачуу каштоошуу жана талкаланган кыялдар. 2014 жыл. Бишкек шаары. Күзгү муздак жаңгыр шаардын көчөлөрүн жууп, кечки чырактардын жарыга асфальттагы көлчүктөргө чагылышып жатты. Жаш кыз Айгерим шаардын чет жакасындагы кичинекей кафенин алдында турар эле. Анын колундагы эскирген кол чатыры шамал калдырып, денеси титирип жатса да, жүрөгүндөгү жылуулук аны кармап турду. Бүгүн анын сүйүктүүсү Адилет менен жолго турган күнү. Адилет шаардагы белгилүү бизнесмендин уулу, келечеги кең, бой көтөргөн. Бирок Айгерим үчүн кымбат адам эле. Айгерим өзү карапайым үй бүлөдөн. Атасы эрте каза болуп, апасы экөө ижарада жашап, күнүмдүк нанын араң таап келишчү. Бирок Айгеримдин окууга болгон дилгирлиги, медицина тармагына болгон кызыгуусу аны алдыга сүрүп келген. Ал Адилетти чын дилейинен сүйчү. Аңгыча кара түстөгү акыркы үлгүдөгү жол тандабас унаа келип токтоду. Унаадан Адилет түштү. Анын үстүндөгү кымбат баалуу костюму, колундагы бренд сааты анын байлыгынан кабар берип турду. Ал Айгеримди көргөндө жылмайган жок, тескерисинче жүзүндө кандайдыр бир ирээңжү пайда болду. Адилет. Айгерим кубанып ага карай чуркап бармакчы болду. Сени күтүп аябай тоңуп калдым. Жүрү, ичкери кирели. Адилет аны колу менен тактатып койду. Анын көздөрү муздак эле. Токто, Айгерим, ичкери кирүүнүн кереги жок. Мен сага маанилүү нерсени айтканы келдим. Бул биздин акыркы жолугушуубуз. Айгеримдин колундагы кол чатыры жерге түшүп кетти. Жамгыр анын жүзүнө жаап, көз жашы менен аралашып жатты. Эмнеге? Адилет, мен бир нерсе жазадымбы? Биздин келечегибизчи. Сен мени сүйөм деп айтпадың беле? Адилет чылдыңдагансып күлүп койду. Ал чөнтөгүнөн тамекисин алып, жайбаракат күйгүздү да, түтүнүн Айгеримдин бетине карай үйлөдү. Келечек. Айгерим, кел ачык сүйлөшөлү. Мен ата-энемдин жалгыз мураскеримин. Менин чөйрөм, менин дасторум, менин жашоом, бул такыр башка дүйнө. Ал эми сен. Сен кимсиң? Ижарада жашаган, эски кийим кийген, кедейдин кызсың. Дасторум мени ушундай кыз менен жүрөсүңбү деп шылдыңдап жатышат. Чынын айтсам, мен сенден уяла баштадым. Бирок сүйүү байлыкка карабайт го. Айгеримдин үнү титиреп чыкты. Сүйүү курсакты тойгузбайт. Мен өзүмө тең, билимдүү, бай үй бүлөнүн кызына үйлөнүшүм керек. Сен менин деңгээлиме эч качан жете албайсың. Сен мага татыктуу эмессиң, Айгерим, мындан ары мага чалба, жазба. Жөн эле жок болуп кет. Адилет унаасына отуруп, газды катуу басып, Айгеримди лай сууга булгап кетип калды. Кыз көчөнүн ортосунда тизелеп отуруп калды. Анын жүрөгү гана эмес, жашоого болгон ишеними да талкаланган эле. Ошол түнү ал өзүнө өзү сөз берди, мен жашайм. Мен ага ким экенимди далилдейм. Бирок ал үчүн эмес, өзүм үчүн. 2 бөлүм, күрөш жана ийгиликтин башаты. Арадан күндөр, айлар өттү. Айгеримдин жашоосу тозакка айлангандай болду, бирок ал багынган жок. Ал окуусун таштабастан, түнү бою ооруканада санитарка болуп иштеп, күндүзү медициналык академияда окуду. Анын максаты өлкөдөгү эң мыкты кардиохирург болуу эле. Адилет тууралуу кабарлар кээде кулагына чалынып жатты. Ал бай кызга үйлөнүптүр, бизнеси дүркүрөп өсүп жатыптыр, чет өлкөлөрдө эс алып жүрөт имиш. Айгерим бул жаңылыктарды укканда жүрөгү бир аз тызылдап алчу, бирок тез эле өзүн колго алчу. Ал өткөндө унутканга аракет кылды. Арадан 5 жыл өткөндө Айгерим окуусун кызыл диплом менен аяктап, Германияга тажрыйба алмашууга чакыруу алды. Ал жерде ал эң татаал операцияларды жасаганды үйрөндү. Анын колу алтын кол эле.
Көптөгөн чет элдик клиникалар аны калтырып калууга аракет кылышты. Бирок Айгеримдин мекенге болгон сагынычы жана өз өлкөсүндөгү бейтаптарга жардам берүү каалоосу күчтүү эле. 2024 жыл. Бишкек. Арадан туура 10 жыл өттү. Айгерим азыр 30 жашта. Ал өлкөдөгү эң жаш жана эң тажрыйбалуу жүрөк хирургу. Ал эми Адилет. Анын жашоосу сыртынан жалтырак көрүнгөнү менен ичинен чирип баштаган эле. Анын үйлөнгөн аялы менен мамилеси бузулуп, ата-энеси каза болуп, бизнесиндеги чыңалуу анын ден соолугуна сокку ура баштаган. Бир күнү Адилет жумушта отуруп, күтүүсүздөн көкүрөгүндө катуу ооруну сезди. Анын деми кысылып, көздөрү караңгылап жерге кулап түштү. Тез жардам чакыргыла. Директорго жаман болду деген үндөр анын кулагына алыстан угулуп жатты. Адилетти шаардагы эң заманбап жеке клиникага алып келишти. Анын абалы өтө оор эле. Жүрөгү тактоп калуу коркунучунда турган. Клиниканын башкы дарыгери шашылыш түрдө кардиохирургия бөлүмүнө чалды. Айгерим Султановна, тез арада операциялык блокко келиңиз. Өтө оор бейтап келди, аортасы жарылып кетүү алдында турат. Айгерим операциялык кийимин кийип, бетин маска менен жаап, блокко кирди. Ал столдо жаткан бейтаптын жүзүнө караганда, денеси бир саамга токко урулгандай титиреп кетти. Бул 10 жыл мурун аны ылайга булгап, сен мага татыктуу эмессиң деп таштап кеткен Адилет эле. Адилеттин көздөрү жарым-жартылай ачык, ал өлүм менен өмүрдүн ортосунда жаткан. Ал каршысында турган дарыгердин ким экенин тааныган жок, бирок анын көздөрүнөн кандайдыр бир тааныш жылуулукту сезгендей болду. Айгеримдин ичинде бир заматта миңдеген ойлор чагылгандай өтүп кетти. Бул ошол адам, мени кырдыган адам. Азыр анын өмүрү менин колумда. Мен эмне кылышым керек? Өч алышым керекпи? Бирок Айгерим нагыз дарыгер эле. Ал Гиппократтын антын ичкен. Скальпель, деди ал чечкенді үн менен. Операцияны баштайбыз, тагдырдын тамашасы. Сен мага татыктуу эмессиң. 2 бөлүм, скальпель мизиндеги өч алуубу, же антпы? Операциялык блоктун ичинде өлүм менен жашоонун жыты сезилип турду. Жарыктандыргычтардын муздак нуру астында жаткан Адилеттин жүзү кубарып, дээрлик тирүү адамга окшоп ойкалган. Айгеримдин колундагы скальпель титиреп жатты. Бул анын 10 жылдык карьерасындагы биринчи учур эле. Анын темирдей бекем нервдери сыр бере баштады. Анын көз алдына 2014 жылдагы ошол жамгырлуу кеч кайра келди. Адилеттин кымбат унаасынын дөңгөлөгүнөн чачыраган ылай, анын шылдыңдаган күлкүсү жана эң негизгиси жүрөктү тилип өткөн. Сен мага татыктуу эмессиң, жөн эле жок болуп кет деген сөздөрү кулагына жаңырып жатты. Мына, Адилет, сен айткан төмөнкү катмардагы кыз азыр сенин өмүрүңдү кармап турат деп ойлоду Айгерим. Бир гана туура эмес кыймыл, бир гана капустук, жана сен мени кардөгөнүң үчүн жазаңды аласың. Эч ким мени күнөөлөбөйт, анткени сенин абалың ансыз да өтө оор. Бирок ошол замат анын көз алдына медициналык академиянын 1 курсунда ичкен анты, апасынын: кызым, дарыгердин колунда өч алуу эмес, мээрим болушу керек деген сөздөрү келди. Айгерим терең дем алып, көзүн жумуп, ичинен өзүнө өзү: сен кардиохирургсуң. Сен кудай эмессиң, бирок сен өмүрдүн сакчысың, деди. Давление түшүп жатат. 60-40. Анестезиологдун тынчсызданган үнү Айгеримди реалдуулукка кайтарды. Жүрөктүн согушу басаңдады. Артерия жарылып кетти. Тез. Кан тактоткучтарды даярдагыла. Айгеримдин үнү эми мурдагыдан да чечкиндүү чыкты. Мен аортаны тигишим керек. Убакыт жок. Кийинки 4 саат Айгерим үчүн түбөлүктүүлүккө тете болду. Анын маскасынын астынан тер агып, көздөрү бир гана чекитке, кансырап жаткан жүрөккө кадалып турду. Ал Адилетти адам катары эмес, жөн гана куткаруу керек болгон объект катары көрүүгө аракет кылды. Ал эң татаал тигиштерди жасап, Германияда үйрөнгөн уникалдуу ыкмаларын колдонду.
Ар бир мүнөт сайын монитордун бир калыптагы бип-бип деген үні үзүлүп кетип жатты, бирок Айгерим багынган жок. Акыры операциянын эң критикалык учуру артта калды. Жүрөк өз алдынча сого баштады. Абалы турукташты, деди Айгерим чарчаган үн менен скальпелди ордуна коюп жатып. Реанимацияга катыргула. Түнү бою күзөттө болом. Адилеттин караңгылыктагы саякаты. Адилет наркоздун таасиринде терең уйкуга баткан эле. Бирок бул жөнөкөй уйку эмес, анын өткөн жашоосунун эң караңгы барактарын ачкан түш сыяктуу эле. Түшүндө ал кайрадан ошол кафенин алдында турат. Жамгыр жаап жатат. Ал Айгеримдин бетине лай чачып кетип жатат. Бирок бул жолу ал унаасы менен алыска кете албай койду. Унаасы туңгуюкка кептелип, Адилет жалгыз калды. Ал жардам сурап кекират, бирок айланада эч ким жок. Күтүлбөгөн жерден караңгылыктын ичинен ак халатчан, эти жабылган бир аялдын сөөлөкөтү чыгат. Аял анын тактоп калган жүрөгүн колуна алып, кайрадан соктурууга аракет кылат. Мени таштаба. Мага жардам бер деп шыбырайт Адилет түшүндө. Аял маскасын чечет. Бул Айгерим, бирок анын көздөрүндө мурдагыдай сүйүү эмес, терең кайгы жана кесипкөйлүктүн муздактыгы гана бар эле. Ал Адилетке: сен мага татыктуу эмессиң деп айттың эле. Бирок сенин жашооң азыр менин колумда деп айтып караңгылыкка сиңип кетет. Айгонуу жана алгачкы шок. Таңкы саат 5. Оорукананын реанимация бөлүмү тынч. Айгерим Адилеттин киребетинин жанында турат. Ал анын жүзүнө карап, ушул 10 жыл ичинде ал канчалык өзгөргөнүн байкады. Көздөрүнүн тегерегиндеги бырыштар, маңдайындагы тырыктар анын жашоосу оңой болбогонун айтып турат. Байлык ага бакыт алып келбептир. Адилет акырын көзүн ачты. Анын көз алды тумандуу эле. Алгач ал кайда экенин түшүнбөй, коркуп кетти. Тынч. Кыймылдабаңыз, деди жумшак, бирок бейтааныш үн. Сиз операциядан чыктыңыз. Жүрөгүңүз азыр алсыз. Адилет үнгө карай башын бурду. Анын көздөрү дарыгер кыздын көздөрү менен кезикти. Бир нече секунд экөө тең унчукпай турушту. Адилеттин эсине баары келе баштады. Ооруганы, кулаганы жана бул тааныш көздөр. Ай, Герим. Анын үнү араң чыкты. Бул түшпү? Же мен өлүп калдымбы? Айгерим ордунан туруп, анын тамырын текшерди. Анын жүзүндө эч кандай эмоция жок эле. Сиз тирүүсүз, Адилет мырза. Мен сиздин дарыгериңизмин. Операция ийгиликтүү өттү, деди ал расмий түрдө. Адилеттин көзүнө жаш тегеренди. Анын эсине ошол түнү айткан акыркы сөздөрү каңгырап келди. Ал кимди кемсинткенин, кимди кедей деп шылдыңдаганын эми гана толук аңдап жетти. Ал таштап кеткен кыз азыр анын жашоосун кайтарып берди. Мени кечир деп шыбырады Адилет, колун Айгеримге карай созгусу келип. Бирок Айгерим анын колун кармаган жок. Ал медициналык картага бир нерселерди жазып жатып, муздак жооп берди. Мен өз ишимди жасадым. Кечирим суроонун кереги жок. Азыр сизге эс алуу керек. Кийинки текшерүүдө көрүшөбүз. Айгерим бөлмөдөн чыгып кетти. Эшиктин сыртына чыкканда гана ал дубалга таянып терең дем алды. Анын жүрөгү дагы деле катуу согуп жатты. 10 жыл бою сактап келген сагынычы, өчү жана махабаты бир заматта аралашып аны кыйнап жаткан эле. Бирок ал эми алсыз Айгерим эмес болчу, тагдырдын тамашасы. Сен мага татыктуу эмессиң. 3 бөлүм, өкүнүчтүн кечигип келген жаңгыры. Арадан 3 күн өттү. Адилеттин абалы турукташып, ал реанимациядан жеке палатага катарылды. Бирок анын жүрөгүндөгү операциядан калган тырыкка караганда, ичиндеги рухий жарасы алда канча катуу оорутуп жатты. Ал палатанын терезесинен Бишкектин үстүн каптаган боз булуттарга карап жатып, 10 жыл мурунку өзүнүн текебердигин эстеди. Кандай акмак болгонмун деп ойлоду ал ичинен. Мен аны кедей деп шылдыңдап, татыктуу эмессиң деп жаңгырда калтырып кеткем.
Ал эми ал ошол жаңгырдан кийин өзүн кайрадан жаратыптыр. Ал эми мен эмне болдум? Аңгыча эшик акырын ачылып, ак халатчан, чачын тыкан жыйнаган Айгерим кирди. Анын колунда медициналык планшет, жүзүндө болсо муздак, бирок сылык дарыгердин маскасы бар эле. Адилет анын ар бир кадамын, ар бир кыймылын көз албай карап турду. Айгеримдин жытыда өзгөрүптүр, мурда ал жазгы гүлдөрдөй жыпажыттанса, азыр андан антисептик менен кымбат атырдын. Күчтүү аялдын жыты келип турду. Кутман таң, Адилет мырза. Бүгүн өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Жүрөктүн согушу туруктуу, бирок давлениеңиз дагы деле бир аз жогору, деди Айгерим Адилеттин көзүнө тике карабай, аппараттарды текшерип жатып. Айгерим. Адилеттин үнү каркылдап чыкты. Суранам, мени менен мырза деп сүйлөшпөчү. Мени таанып жатасың го, туурабы? Айгерим планшетине бир нерселерди белгилеп жатып, жай гана башын көтөрдү. Анын көздөрүндө муздак жалтырак бар эле. Сиз менин бейтабымсыз. Мен сиздин дарыгериңизмин. Биздин автобустагы мамиле ушуну менен гана чектелет. Суроома жооп бербедиңиз, ооруган жерлериңиз барбы? Адилет терең дем алып төшөктө бир аз үйдү болду. Ар бир кыймылы жүрөгүнө сайылып жатса да, ал Айгеримдин көңүлүн бургусу келди. Менин жүрөгүмдү сен ачтың го, Айгерим, анын ичинде эмне бар экенин көрдүңбү? Ошол жерде 10 жылдан бери катылып жаткан күнөөмдү, өкүнүшүмдү көрдүңбү? Мен сени издегем. Акыркы 5 жылда сени таппай койдум. Германияга кеткениңди кеч билдим. Айгерим планшетти катуу жапты. Анын сабыры түгөнүп бараткандай болду. Адилет, бул жер сенин жеке драмаңды сахналаштыра турган жер эмес. Биз ооруканадабыз. Сиздин жеке жашооңуз, мени издегениңиз, булардын баары кечиккен нерселер. Сиз мени татыктуу эмес деп таштап кеткенде, менин дүйнөм талкаланган. Бирок ошол талкаланган калдыктардан мен бүгүнкү өзүмдү курдум. Азыр сиздин жашооңузду куткарган менин билимим, менин эмгегим жана менин татыктуулугум. Эми, сураныч, медициналык процедураларга тоскоол болбоңуз. Адилет унчукпай калды. Ал Айгеримдин сөздөрүндөгү ачуу чындыкты сезип турду. Ошол учурда палатанын эшиги катуу ачылып, ичкериге жаш, бирок ачуулуу бир аял кирип келди. Бул Адилеттин азыркы аялы Мээрим эле. Мээрим дагы бир чоң бизнесмендин кызы болчу. Адилеттин ата энеси аны 10 жыл мурун ушул кызга үйлөнүүгө мажбурлашкан. Тагыраагы, Адилет байлыкты тандап, ушул кызга өзү чуркаган. Адилет. Мээрим палатадагы дарыгерге көңүлда бурбай, Адилетке кыйкыра баштады. Сенин компанияңдагы текшерүүлөр бүтпөй жатат. Адвокаттар сени күтүп жатышат. Сен болсо бул жерде жатып алдың. Эгер банкрот болсок, мен сени менен бир күндө калбайм, билесиң го. Адилет аялына ирээнжүү менен карады. Анын жашоосу ушундай эле, сүйсүз, бир гана акча жана эсеп кысаптын үстүнө курулган. Мээрим, көрүп турасыңбы, мен операциядан чыктым. Мага тынчтык керек, деди Адилет чарчаган үн менен. Мээрим ошондо гана палатада турган Айгеримди байкады. Ал Айгеримдин сулуулугун, анын кесипкөй жана сырдуу көрүнүшүн көрүп, ичи тардык сезими ойгонду. Бул ким? Сенин жаңы дарыгериңби? Эмнеге мынча жаш? Мээрим Айгеримди үйдү төмөн карап шылдыңдады. Көрүнүшүң карапайым го, колуңдан бир нерсе келеби деги. Айгерим Мээримге өтө тактоолук менен карады. Ал мындай байбичелерди көп көргөн. Мен Айгерим Султановна, бул бөлүмдүн башкы хирургумун. Эгер сиздин күйөөңүздүн жашоосу сиз үчүн маанилүү болсо, анда палатадан чыгып туруңуз. Бейтаптын тынчтыгын бузууга эч кимдин акысы жок, деди Айгерим үнүн көтөрбөй, бирок темирдей бекемдик менен. Мээрим оозун ачып, эмне дээрин билбей калды. Ал Айгеримдин көздөрүндөгү бийликти жана күчтү сезди.
Адилет болсо ушул тапта жер жарылып кирип кеткиси келди. Ал Айгеримдин алдында ушунчалык төмөн экенин, анын жашоосу канчалык боштукка толгонун эми гана сезип жатты. Мээрим ачууланып чыгып кеткенден кийин Адилет башын мыкшып отуруп калды. Кечирип кой, Айгерим, деди ал акырын. Менин жашоом ушундай. Мен 10 жыл мурун тандаган жол бул тозок экен. Мен байлыкка үйлөнгөм, бирок бакытты жоготтум. Сен болса сен баарын туура кылыпсың. Айгерим эшикке карай басып баратып тактады. Ал артына бурулган жок, бирок анын үнү палатанын ичинде муздак жаңырыктады. Сиз 10 жыл мурун сен мага татыктуу эмессиң дегенде мен өзүмдү эч ким эместей сезгем. Бирок бүгүн мен өзүмдү куткаруучу сезип жатам. Сиздин байлыгыңыз, сиздин аялыңыз же сиздин кечиримиңиз мага кереги жок. Мага сиздин сакайып, бул ооруканадан тезирээк чыгып кеткениңиз гана керек. Анткени мен сизди көргөн сайын өзүмдүн өткөн чактагы оорумду көрүп жатам. Айгерим чыгып кетти. Палатада Адилет жалгыз калды. Көкүрөгүндөгү жаңы салынган жүрөк ооруп жатты. Ал биринчи жолу жашоодо акчадан да кымбат, бийликтен да күчтүү нерсе бар экенин түшүндү. Бул намышана адамды кадыр бар эле. Бирок Адилет билген эмес. Айгеримдин жашоосунда дагы бир чоң сыр бар болчу. Ал сыр Адилеттин жашоосун түп тамырынан бери өзгөртө турган сыр эле, тагдырдын тамашасы. Сен мага татыктуу эмессиң. 4 бөлүм, жашыруун жашоо жана кокусту кездешүү. Айгерим Адилеттин палатасынан чыкканда анын буттары калтырап жатты. Ал коридордогу отургучка отуруп көздөрүн жумуп терең дем алды. Оорукананын бир калыптагы ызы чуусу ага алыстан угулуп жатты. Ал өзүнө өзү, чыда, Айгерим, ал болгону бейтап. Ал сенин жашооңду 10 жыл мурун өрттөп кеткен, эми анын күлү менен ойнобо деп кайталат. Бирок анын кабинетине барганда үстөлүндө турган кичинекей сүрөт алкагына көзү түштү. Сүрөттө 9 жашар, көздөрү жанып турган, чачтары тармал балакай жылмайып турар эле. Бул анын уулу Санжар болчу. Санжардын ар бир кыймылы, күлгөнү, жада калса каштарынын кагылышы Адилеттин дал өзү эле. Айгерим Адилеттен айрылгандан кийин бир ай өтпөй боюнда бар экенин билген. Ошол учурда ал өзүн дүйнөдөгү эң бактысыз аял сезип, бул баланы алдырып салууну да ойлогон. Бирок ичиндеги кичинекей жандын согушун укканда, ал баарына кайыл болуп, аны төрүп, жалгыз чоңойтууну чечкен. Ал Адилетке эч качан кабар берген эмес. Ал бизге татыктуу эмес деген сөз Айгеримдин ант бергендей ураанына айланган. Адилеттин ачуу чындыгы. Ошол эле учурда палатада Адилет ойго батып жатты. Ал аялы Мээримдин кетип калганына сүйүнүп турду. Мээримдин ага болгон мамилеси бул жөн гана контракт сыяктуу эле. Адилет эми гана түшүндү, ал 10 жыл мурун татыктуулукту акча менен ченеп эң чоң ката кетирген. Ал палатадан чыгып, оорукананын бакчасына барып бир аз таза аба жутууну чечти. Дарыгерлерге айтпай, дубалга таянып, жай басып коридорго чыкты. Ал реанимациядан кийинки алгачкы кадамдарын шилтеп жатты. Жүрөгү алсыз согуп, ар бир кадамы оор болуп жатса да, ичиндеги кызыгуу жана өкүнүч аны алдыга сүрөдү. Коридордун ортосунда ал ак халат кийген, улгайган бир аялды көрдү. Бул Айгеримдин апасы, Бүпсара апа эле. Ал кызына түшкү тамак алып келген болчу. Адилет аны тааныды. Бүпсара апа да Адилетти көрүп, колундагы баштыгын жерге түшүрүп жибере жаздады. Сен, Бүпсара апанын үнү титиреп, көздөрүнөн от чачырат. Сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң, акмак? Дагы деле менин кызымдын жашоосун тозакка айланткың келип жатабы? Адилет башын төмөн түшүрдү. Апа, кечирип коюңуз. Мен ооруп бул жерге түшүп калдым. Айгерим менин өмүрүмдү куткарып калды. Апа дебе мени. Бүпсара апа ага жакындап келип, үнүн басаңдатып, бирок кескин айтты. Менин кызым сени куткаргандыр, анткени ал чыныгы адам.
Ал эми сен аны таштап кеткенде ал канча түн ыйлаганын билесиңби? Биз кандай кыйынчылык менен бутка турганыбызды билесиңби? Эми тынчтык бер бизге. Сакайсаң тезирээк жогол. Бүпсара апа ачууланып кызынын кабинетине карай басып кетти. Адилет дубалга таянып демей кысылып калды. Ал өзүнүн кылган ишинин канчалык оор экенин эми гана толук аңдап жетти. Күтүүсүз кездешүү. Адилет бакчага чыгып, отургучка отурду. Ошол учурда оорукананын кароосунда мектеп формасын кийген, колунда рюкзагы бар бир балакай чуркап баратып, Адилеттин жанынан өтүп баратканда тактоп калды. Балакайдын тобу отургучтун астына кирип кеткен эле. Байке, тобумду алып берип коесузбу? Деди балакай ачык үн менен. Адилет эңкейип топту алып балага сунду. Ал баланын жүзүн көргөндө жүрөгү катуу согуп кетти. Баланын көздөрү анын жылмайганы. Адилеттин бала кезиндеги сүрөттөрүнүн дал өзү Рахмат. Деди балакай топту алып. Сенин атың ким? Деп сурады Адилет, ичиндеги кандайдыр бир сезимден улам үнү титиреп. Менин атым Санжар, апам бул жерде иштейт, мен аны күтүп жатам, деди балакай сыймыктануу менен. Апаң ким? Менин апам эң мыкты дарыгер Айгерим Султановна. Санжар ушуну айтып алыстан көрүнгөн Айгеримди көздөй чуркап жөнөдү. Апа. Адилеттин көз алды караңгылап кетти. Ал алыстан Айгеримдин баласын кучактап, бетинен өп жатканын көрдү. Айгерим Санжарды жетелеп баратып, кокустан артка бурулуп, отургучта катып калган Адилетти көрдү. Айгеримдин жүзүндөгү жылмаюу ошол замат жоголуп, ордун коркунуч жана сарсана басты. Ал Санжарды тезирээк имараттын ичине киргизүүгө шашты. Чындыктын ашылышы. Ошол күнү кечинде Айгерим үйүнө барганда апасы экөө катуу сүйлөшүштү. Ал баарын билди, Айгерим. Деди Бүпсара апа тынчсызданып. Санжарды көрдү. Эми ал тынчкай бойт. Ал эч нерсени далилдей албайт, апа. Айгеримдин көзүнөн жаш агып жатты. Ал бизди таштап кеткен. Санжар менин гана уулум. Адилеттин ага эч кандай тиешеси жок. Бирок Адилет ошол түнү оорукананын палатасында уктай алган жок. Ал Санжардын жүзүн көз алдына келтирип, ичинен эсептей баштат. 9 жашта. 10 жыл мурун. Демек ал менин балам. Адилеттин ичинде бир жагынан кубаныч, экинчи жагынан өзүнө болгон жек көрүү сезими кайнап жатты. Ал 10 жыл бою өз уулунан ажырап, аны көрбөй, анын кантип өскөнүн билбей жашаптыр. Ал эми Айгерим бул оор жүктү жалгыз көтөрүп келиптир. Эртеси күнү эртең менен Айгерим палатага киргенде Адилет киребитинде эмес, терезенин алдында аны күтүп турган эле. Анын көздөрү кызарып чарчап көрүнгөнү менен карашында мурдагыдай каркоктук жок, тескерисинче бир чоң чечим бар эле. Ал менин уулум, деди Адилет түз эле, учурашууну да унутуп. Айгеримдин колундагы документтер жерге чачылып кетти. Ал палатанын эшигин ичинен бекитип, Адилетке карай басып келди. Эч качан. Деди ал шыбырап, бирок ачуулуу. Ал сенин уулуң эмес. Сен аны мындан 9 жыл мурун апасы менен кошо татыктуу эмес деп өлтүрүп кеткенсиң. Эгер Санжарга жакындай турган болсоң, мен сени өз колум менен жок кылам. Адилет Айгеримдин алдына тизелеп кулат. Айгерим, мага баарын кыл. Мени өлтүр, мени сотто, бирок баламдан ажыратпа. Мен акмакмын, мен кылмышкермин, бирок мен эми түшүндүм. Менин жашоомдогу эң кымбат нерсе бул сен жана ал бала экенин. Кеч, Адилет, өтө кеч, Айгерим ишикти ачып чыгып кетти. Бирок Адилет багынгысы келген жок. Ал өзүнүн байлыгын, бийлигин жана калган өмүрүн бул катасын оңдоого жумшоону чечти. Бирок анын аялы Мээрим Адилеттин өзгөрүп жатканын байкап, анын артынан аңдый баштаган эле. Мээрим Адилеттин башка баласы бар экенин билсе, ал баланын жана Айгеримдин жашоосун талкалап салуудан кайра тартпай турган аял болчу. 5 бөлүм. Кызганычтын оту жана эненин каары.
Әдилеттин палатасындагы оор маанайдан кийин Айгерим өзүнүн кабинетине кирип, эшикти ичинен бекитип алды. Анын жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй согуп жатты. Ал билет. Ал баарын түшүндү деген ой мээсин жеп жатты. Ал ушунча жыл бою Санжарды атаң алышакта иштейт деп алдап, анын жүрөгүнө атасынын образын жаман көрсөтпөй чоңойткон эле. Эми болсо ал ата Санжардын алдында байкуш бейтап болуп отурат. Ал арада Адилет палатасында тынч жата алган жок. Анын оюнун баары Санжарда болчу. Ал баланын ар бир күлгөнүн, анын ачык көздөрүн эстеп, өзүнүн 10 жыл мурунку таш боордугуна налат айтты. Ал ордунан туруп, терезеден оорукананын кароосун карат. Ал Санжарды кайрадан көрүүгө куштар эле. Бирок Адилет бир нерсени эске алган жок. Анын аялы Мээрим аңдыганды жакшы билген. Кызганчаак аял эле. Мээрим Адилеттин акыркы күндөрдөгү өзгөргөнүн, анын дарыгер кызга башкача караганын байкап, ооруканага тымызын келип, алардын ар бир кадамын баштаган. Мээримдин кардуу планы. Мээрим оорукананын коридорунда жашынып туруп, Адилеттин Айгерим менен болгон талашын, Адилеттин тизелеп кечирим сураганын жана ал менин уулумбу деген сөзүн угуп калды. Анын ичиндеги кызганыч жана ачуулануу бир заматта чоң өрткө айланды. Демек, бул кедей дарыгер сенин мурунку сүйүң экен да. Жана андан балаң барбы? Мээримдин тиштери кычырап, көздөрү канталат. Жок, Адилет. Мен сага бул бакытты жөн эле берип койбойм. Сен менин атамдын аркасы менен байыгансың, эми мени таштап, бул дарыгерге жана анын жетелеген баласына кетмекчисиңби? Мен силердин жашооңорду талкалайм. Мээрим ошол эле күнү өзүнүн адвокаттарына жана тааныштарына чалып, Айгерим Султановна тууралуу бардык маалыматты чогултууну буйруду. Ал Айгеримди жумушунан кетирүү, анын лицензиясын жокко чыгаруу жана эң коркунучтуусу Санжарды тартып алуу жолдорун издей баштады. Бакчадагы кездешүү. Эртеси күнү Санжар мектептен келип, апасын күтүп бакчада отурган. Адилет дарыгерлердин каршылыгына карабай, сыртка чыгып Санжарды издеп тапты. Ал балага жакындап, анын жанына отурду. Санжар, кандайсың? Деди Адилет жумшак үн менен. Анын жүрөгү Санжардын жанында болуудан гана согуп жаткандай сезилди. Жакшы, байке. Сиз сакайып калдыңызбы? Апам айтты эле, сизге көп басууга болбойт деп, деди Санжар чоңдорчо акылдуу сүйлөп. Сакайып жатам, Санжар, сени көрүп, ого бетер жакшы болуп калдым. Адилеттин көзүнө жаш тегеренди. Санжар, сен атаң жөнүндө билесиңби? Санжар топту ойноп жатып бир азга тактоп калды. Анын жүзү улутуу боло түштү. Апам айткан, атам аябай баатыр адам деп. Ал алыс жакта биз үчүн иштеп жүрөт дейт. Ал жакында келет деп күтүп жүрөм. Сиз атамды тааныйсызбы? Адилеттин тамагына ачуу бир нерсе такалды. Ал мен. Сенин атаң мен, Санжар. Мен баатыр эмес, мен коркокмун, сени таштап кеткем деп кекиргиси келди. Бирок ал Айгеримдин сөздөрүн эстейди. Ал баланы коркуткусу келген жок. Ооба. Тааныйм, ал сени аябай жакшы көрөт, Санжар, ал сени бир күн да унуткан эмес, деди Адилет баланын башынан сылап. Дал ушул учурда бакчага Айгерим чуркап чыкты. Ал Адилеттин Санжар менен отурганын көрүп, ачуусу келгенинин колундагы планшетин жерге түшүрүп жибере жаздады. Санжар, бери кел. Айгеримдин үнү катуу жана буйрук бергендей чыкты. Санжар коркуп кетип, апасына карай чуркап жөнөдү. Айгерим баланы колунан бекем кармап, өзүнүн артына жашырды. Ал Адилетке карай басып келип, анын көзүнө тике карат. Сага эмне дедим эле? Деди ал шыбырап. Бирок ар бир сөзү уудай ачуу эле. Менин балама жолобо. Сен ага ким экениңди айтууга акың жок. Сен ал үчүн чоочун адамсың жана ошол бойдон каласың. Айгерим, ал менин да каным. Мен аны таанышым керек. Адилеттин үнү жалынып жаткандай чыкты. Сенин каныңбы?
Айгерим шылдыңдагансып күлүп койду. Сен аны татыктуу эмес деген каныңба? Эми баары кеч, Адилет, реабилитацияң бүтүүрү менен бул жерден кет. Мени жана уулумду тынч кой. Мэримдин чабуу. Ошол эле күнү кечинде Айгеримди оорукананын башкы дарыгери өзүнө чакыртты. Башкы дарыгердин жүзү өтө капалуу эле. Айгерим Султановна, мага абдан оор кабар келди, деди ал үстөлүнө бир нече кагаздарды коюп. Сиздин үстүңүздөн арыз түштү. Сизди бейтаптын жеке жашоосуна кийлигиши жана медициналык этиканы бузуу боюнча айыптап жатышат. Мындан тышкары, сиздин квалификацияңызга күмөн санаган документтер келди. Министрликтен текшерүү келе жатат. Мен сени каргоого аракет кылдым, бирок арыз берген тарап өтө таасирлүү адамдар. Адилет мырзанын аялы, Мээрим айым. Айгеримдин башы айланып кетти. Ал Мээримдин мынчалык төмөн кетерин күткөн эмес эле. Ал эмнени каалайт экен? Деди Айгерим үнү титиреп. Ал сени жумуштан гана кетирбестен, сени ата-энелик укуктан ажыратуу боюнча да иш козгой турганын айтыптыр. Анын адвокаттары баланын атасы белгисиз, энесинин иши туруксуз деген шылтоолорду даярдап жатышат. Айгерим кабинеттен чыкканда анын көз алды караңгылап кетти. Ал Санжарды жоготуп коюудан өлүмдөн 5 бетер коркчу. Ал азыр кимге барарын билбей калды. Адилеткеби? Жок, баарына ошол күнөөлүү. Бирок ошол түнү Адилеттин палатасына Мээрим кирди. Ал жеңүүчү катары жылмайып Адилеттин каршысына отурду. Адилет, сүйүктүм, мен баарын билем, деди ал тамекисин күйгүзүп. Сенин ошол кеди дарыгериңди жана анын баласын таап алдым. Кабатыр болбо, мен аларды жайына кайбойм. Ал аял жумуссуз калат, а баласы балким, балалар үйүнө кететтер. Же мен аны сенин атыңдан тартып алып, өзүбүз багып алабызбы? Сен балалуу болгуң келчү эле го. Адилет Мээримди көргөндө, анын ичиндеги жек көрүү сезими кайнап кетти. Ал керебеттен атып туруп, аялынын колунан катуу кармады. Сен аларга тийишсең, мен сени өлтүрөм, Мээрим. Деди ал чечтирең кычыратып. Өлтүрүүсүңбү? Мээрим каткырып күлүп жиберди. Сен мага тийише албайсың. Сенин бардык байлыгың, компания менин атамдын колунда. Эгер сен ошол аялды тандасаң, сен көчөдө каласың. Танда, Адилет, байлык жана мен, жекедейлик жана ошол дарыгер. Адилет Мээримдин көзүнө карап, анын жүрөгүндө бир чоң чечим бышып жетилди. Ал 10 жыл мурун байлыкты тандап, бакытын жоготкон эле. Эми ал экинчи жолу бул катаны кайталабайт. Тандадым, Мээрим, деди Адилет муздак үн менен. Мен баарын таштайм. Бирок сен алардын жашоосуна кийлигишиңди токтотосуң. Эгер Айгеримге же Санжарга бир нерсе болсо, мен сенин атаңдын бардык кылмыштарын ачыкка чыгарам. Менин колумда жетиштүү документтер бар экенин билесиң. Мээримдин жүзүндөгү жылмаюу жоголду. Ал Адилеттин мынчалык чечкендүү болорун күткөн эмес эле. Бирок ок уямындан да татаалдашып кетти. Ошол түнү Санжар катуу ооруп, ооруканага жеткирилди. Анын жүрөгүндө тубаса маселе бар экени, ал Айгеримдин өзүнөн да жашырып келген сыры экени белгилүү болду. Санжарга тез арада операция керек эле. Ал эми операцияны жасай турган жалгыз адам анын апасы Айгерим болчу. Бирок Айгеримдин колу титиреп, ал өз баласына скальпель көтөрө албай калды. 6 бөлүм. Эненин коркунучу жана атанын анты. Оорукананын балдар бөлүмүнүн реанимациясы өтө тынч, бирок бул тынчтыктын артында чоң бороон жашынып тургандай эле. Санжардын керебетинин жанында мониторлордун бир калыптагы бип-бип деген үнү гана угулат. Баланын жүзү кубарып, дем алуусу аарылып жатты. Анын жүрөгүндөгү тубаса кемтик, аорта клапанынын тарышы күтүлбөгөн жерден курчуп кеткен эле. Айгерим өзүнүн кабинетинде отуруп, башын мыкчып ыйлап жатты. Ал дүйнөдөгү эң татаал жүрөк операцияларын жасаган, эң үмүтсүз бейтаптарды өлүмдөн алып калган хирург. Бирок азыр анын колунда скальпель эмес, калем кармоого да алы жок эле.
Анын көз алдына Санжардын жаркыраган көздөрү күлүп, апа, мен коркуп жатам деген үні кулагына жаңырып жатты. Мен кыла албайм. Мен өз баламдын этин кесе албайм деп шыбырады ал ичинен. Эгер колум бир аз эле титиреп кетсечи. Эгер ал айгонбой калсачы. Мен өзүмдү эч качан кечирбейм. Адилет сен чечими. Адилет өзүнүн палатасында жата алган жок. Ал Санжардын абалын укканда ичиндеги бардык ооруну унутуп, дубалга таянып болсо да Айгеримдин кабинетине келди. Ал эшикти ачып, жерде тизелеп отурган, чачтары жайылып, көз жашына муунган Айгеримди көрдү. Адилеттин жүрөгү тилинип кеткендей болду. Ал 10 жыл мурун ушул аялды татыктуу эмес деп таштап кеткен. Ал эми бүгүн ошол аял анын уулун куткаруу үчүн өзүн курмандыкка чалып жатканын көрдү. Адилет акырын басып келип Айгеримдин жанына отурду. Ал анын титиреп жаткан ийиндерин кучактады. Айгерим башында каршылык көрсөткүсү келди, бирок кийин алсыздыктан Адилеттин көкүрөгүнө башын коюп, ого бетер катуу ыйлап жиберди. Айгерим, мени укчу, деди Адилет жумшак, бирок ишенимдүү үн менен. Мен билем, мен сенин алдыңда эч ким эмесмин. Мен сенин кечиримине татыктуу эмесмин. Бирок азыр кеп менде эмес, Санжарда, ал сенин уулуң. Ал сенин жашооңдун маңызы. Сен дүйнөдөгү эң мыкты хирургсуң. Сенин колуңду Кудай өзү башкарат. Сен аны куткарасың. Мен сага ишенем. Санжар сага ишенет. Мен коркуп жатам, Адилет. Айгерим башын көтөрдү. Анын көздөрү кызарып кеткен. Эгер мен аны жоготуп алсам, мен кантип жашайм? Жоготпойсуң. Адилет анын колун бекем кармады. Мен бул жерде болом. Мен операция бүткөнчө сыртта тизелеп отуруп, Кудайдан суранам. Эгер керек болсо, менин жүрөгүмдү алгыла, менин өмүрүмдү Санжарга бергиле. Бирок сен күчтүү болушуң керек. Сен апасың. Дал ушул учурда палатага Мээрим адвокаты менен кирип келди. Анын жүзүндө эч кандай адамдык сезим жок эле. Ал Айгеримдин Адилеттин кучагында турганын көрүп, шылдыңдап күлүп жиберди. Мына, чыныгы жүзүңөр. Мээрим колундагы кагаздарды столго чапты. Айгерим Султановна, сизде жумуштан четтетүү боюнча буйрук келди. Медициналык этиканы бузганыңыз үчүн лицензияңыз убактылуу тактатылды. Ал эми Санжар боюнча биз сотко арыз бердик. Сиз сыяктуу моралдык жактан туруксуз, энеге баланы калтырууга болбойт. Айгеримдин көзүнөн от чачырады. Ал ордунан атып турду. Бирок Адилет андан тезирээк кыймылдады. Ал Мээримдин алдына келип, анын колундагы сумкасын жулуп алып, ичиндеги диктофонду жана документтерди жерге ыргытты. Жогул бул жерден, Мээрим. Адилеттин үн Арстандын акыргандай чыкты. Сен азыр эле менин адвокаттарымдан кагаз аласың. Мен ажырашууга арыз бердим. Сенин атаңдын бардык кылмыштары, салыктан качканы, пара бергени тууралуу файлдар азыр эле прокуратурага жөнөтүлдү. Эгер Айгеримге же Санжарга дагы бир жолу жаман сөз айта турган болсоң, сен өмүрүңдүн аягына чейин түрмөдөн чыкпайсың. Түшүндүңбү? Мээрим Адилетти мынчалык каардуу көргөн эмес эле. Анын корконунан өңү кубарып, эриндери титиреп кетти. Сен баарын ошол кедей үчүн курмандыкка чалып жатасыңбы? Мээрим адвокатын карады. Кеттик бул жерден. Бирок Адилет, сен өкүнөсүң. Алар чыгып кеткенден кийин, оорукананын коридорунда кайрадан тынчтык орноду. Бирок Санжардын абалы кескин начарлап кетти. Реанимациядан медайым чуркап келди. Айгерим Султановна. Санжардын жүрөгү токтоп калды. Клиникалык өлүм. Тез келиңиз. Операция. Өлүм менен бетме-бет. Айгерим бул кабарды укканда, анын ичиндеги коркунуч бир заматта жок болуп, ордун муздак кесипкөй инстинкт басты. Ал эч кимди укпай операциялык блокко чуркап жөнөдү. Даярдагыла, деп пикирди ал коридордо баратып. Мен өзүм жасайм.
Эч кандай четтетүү, эч кандай буйрук мени тактото албайт. Бул менин уулум. Адилет операциялык блоктун эшигинин алдында калды. Ал дубалга сүйөнүп жерге отуруп калды. Ал өмүрүндө биринчи жолу чын жүрүктөн Кудайга жалбарып жатты. Ал акчасын, бизнесин, машинасын баарын берүүгө даяр эле, Санжар гана жашаса болду. Операция башталды. Айгерим Санжардын кичинекей жүрөгүн колуна алганда, анын көзүнөн бир тамчы жаш тамып, маскасына сиңип кетти. Бирок анын колу титиреген жок. Ал дүйнөдөгү эң татаал манипуляцияларды жасап жатты. Скальпель, тийгиш, канюля. Айгеримдин үнү темирдей катуу чыгып жатты. 2 саат, 3 саат, 4 саат. Операциянын ортосунда Санжардын жүрөгү кайрадан тактоп калды. Монитордогу сызык түз болуп калды. Ассистент хирург башын шайкады. Айгерим Султановна, баары бүттү. Биз баарын жасадык. Өлүм убактысын жазыңыз. Жок. Айгерим жинди болгондой кыйкырып жиберди. Ал өлбөйт. Ал менин уулум. Санжар, ук мени. Сен кетишиңе жол бербейм. Ойгон. Айгерим жүрөккө түз массаж жасай баштады. Ал бүт күчү менен баланын жүрөгүн соктурууга аракет кылып жатты. Ал чарчаганына карабай 10 мүнөт, 15 мүнөт бою массажды тактаткон жок. Баары аны аяп карап турушту. Санжар. Суранам, Айгерим шыбырап жатты. Мен сага атаң жөнүндө айтып берем. Ал келди, Санжар. Ал сени күтүп жатат. Айгончу, балам. Дал ушул учурда монитордон алсыз гана бип деген үн угулду. Андан кийин дагы бирөө. Бип-бип. Жүрөк согу баштады. Бүтүндөй операциялык блоктун ичиндегилер жеңил дем алышты. Айгеримдин буттары алсырап, ал дубалга таянып калды. Анын көзүнөн кубанычтын жашы куюлуп жатты. Чындыктын таңы. Таң атып келе жатты. Адилет дагы деле коридордо отурган. Операциялык блоктун эшиги ачылып, Айгерим чыкты. Ал чарчаган, кийимдери кам болгон, бирок анын жүзүндө бир башкача жарык бар эле. Адилет ордунан атып турду. Ал Айгеримдин көзүнө суроолуу карады. Ал жашайт, Адилет, деди Айгерим акырын. Санжар ойгонду. Адилет Айгеримди кучактап алды. Бул жолу Айгерим аны түрткөн жок. Алар коридордун ортосунда, таңкы жарыктын астында бири-бирин бекем кучактап турушту. 10 жылдык оору, кектенүү жана өкүнүч ушул мүнөттө эрип кеткендей болду. Бирок алдыда аларды дагы бир чоң сыноо күтүп турган. Санжар ойгонгондо анын алдында 2 ата эне турат эле. Айгерим Адилетке Санжарды ата деп кабыл алууга уруксат береби? Ал эми Адилет өзүнүн байлыгынан ажырап, жөнөкөй адам катары бул үй бүлөгө татыктуу боло алабы? 7 бөлүм. Жолу. Санжардын операциясынан кийинки алгачкы 48 саат бүтүндөй оорукана үчүн өзгөчө, Айгерим менен Адилет үчүн түбөлүктүүлүккө тети болду. Реанимациянын алдындагы коридордо убакыт тактоп калгандай. Айгерим дарыгерлик халатын чечпей, көз ирмебей уулунун ар бир дем алышын, монитордогу ар бир ири буйруу сызыкты байкап турду. Ал эми Адилет ал өзүнүн оор операциясынан кийинки алсыздыгына карабай, коридордогу отургучтан кеткен жок. Анын жүрөгүндөгү тырыксыздап ооруп жатса да, ал уулунун ойгонушун күтүү менен гана дем алып жатты. 3-чү күнү таңкы жарык терезеден түшкөндө Санжар акырын көздөрүн ачты. Анын кирпиктери титиреп, алгач кайда экенин түшүнбөй, коркуп кетти. Бирок жанында отурган апасынын жылуу колун сезгенде, бетине алсыз жылмаюу жайылды. Апа, деди ал шыбырап. Мен уктап калыптырмынбы? Айгеримдин көзүнөн жаш куюлуп кетти. Бул кубанычтын, жеңилдиктин жашы эле. Ал уулунун колун өп, бетине басты. Ооба, баатырым.
Сен аябай көп уктадың. Бирок азыр баары жакшы. Жүрөгүң эми таптакыр оорубайт, деди Айгерим үні титиреп. Атанын коркунучу жана үмүтү. Санжардын палатасына адилетти киргизүүгө Айгерим алгач батынган жок. Ал уулунун психологиялык абалын ойлоп жатты. Бирок Адилеттин коридордогу байкуш абалын көргөндө анын жүрөгү жибийди. Адилет эми мурункудай бой көтөргөн текебер бизнесмен эмес эле. Ал болгону баласына зар болгон, өкүнүшкө баткан ата эле. Айгерим, суранам, деди Адилет палатанын эшигинин алдында. Мен ага эч нерсе дебейм. Жөн гана алыстан көрүп алайын. Анын тирүү экенин, мага карап жатканын сезейин. Айгерим эшикти ачып Адилетке жол берди. Адилет палатага киргенде Санжар киребетинде өйдө болуп ширей ичип отурган. Бала Адилетти көргөндө анын көздөрү таң калуу менен карап калды. Ал бул байкени бакчадан көргөнүн эстеги. Салам, Санжар, деди Адилет үнү калтырап. Ал баланын жанына келүүгө батынбай эшиктин жанында катып калды. Саламатсызбы? Санжар апасын карат. Апа, бул ошол ооруп калган байке го. Ал сакайып калыптырбы? Айгерим Адилетти карат. Анын көздөрүндө азыр айтсаң болот деген ишарат бар эле. Адилет Санжардын киребетине жакындап келип, анын жанындагы отургучка отурду. Ооба, Санжар. Мен сакайдым. Сенин апаң мени да куткарып калды. Адилет баланын кичинекей колун кармады. Анын денеси калтырап жатты. Санжар, сен атаңды күтүп жүрүм дедиң эле го. Санжардын көздөрү жайнап кетти. Ооба. Ал баатыр, ал алыс жакта иштейт. Сиз аны билесизби? Ал качан келет? Адилеттин көзүнөн жаш куюлуп, Санжардын колуна тамды. Ал баланын колун бетине басып, 10 жылдык оорусун, күнөөсүн ушул мүнөттө жууп жаткандай болду. Ал келди, Санжар. Ал сенин жаныңда. Ал ушунча жыл сени издеп, бирок адашып жүрүптүр. Ал баатыр эмес, ал аябай чоң ката кетирген адам. Бирок ал сени бүт өмүрүнөн артык жакшы көрөт. Санжар бир саамга унчукпай калды. Ал кичинекей болсо да, бул мүнөттүн маанилүүлүгүн, апасынын ыйлап жатканын, бул кишинин калтыраганын сезип турду. Ал апасын карап акырын сурады. Апа, бул менин атамбы? Айгерим башын ийкеди. Ошол замат Санжар Адилеттин мойнуна асылып, аны бекем кучактап алды. Ата, сен келдиңби? Мен сени күткөм. Деп Санжар өкүрүп ыйлап жиберди. Адилет баланы кучактап, палатанын ичин ата менен баланын бири-бирин тапканы эки. Адилет Санжарды жыттап, анын ар бир демин сезип жатып, ичинен өзүнө өзү ант берди. Мындан ары эч качан, эч кандай байлык, эч кандай күч мени силерден ажырата албайт. Мээримдин жеңилиши жана акыркы сокку. Ал арада мээримдин жашоосу талкаланып жатты. Адилет айткандай эле, анын атасынын кылмыштары, паракорлук иштери ачыкка чыгып, полиция алардын мүлкүн камакка алды. Мээрим ажырашууга, макул болууга мажбур болду. Ал Айгеримди жумуштан кетирүү планынан да айрылды. Анткени оорукананын жамааты жана коомчулук Айгеримди баатыр эне жана мыкты хирург катары көргөп чыгышты. Бирок мээрим ушунчалык ичи тар аял эле, ал акыркы жолу өч алууну чечти. Ал адвокаттары аркылуу Адилеттин бардык эсептерин жаап, аны көчөдө калтырууга аракет кылды. Адилет ооруканадан чыккан күнү анын колунда эч нерсеси жок эле. Анын кымбат унаасын, үйлөрүн мээримдин адвокаттары тартып алышкан. Ал оорукананын дарбазасынын алдында эски костюму жана кичинекей сумкасы менен турду. Бир кездеги миллионер эми эч ким эмес эле. Айгерим Санжарды жетелеп чыгып келе жатып Адилетти көрдү. Мээрим баарын алдыбы? Деп сурады Айгерим акырын. Ооба, баарын алды. Менин бир тыйыным да калган жок, деди Адилет жылмайып. Бирок бул жылмаюу өкүнүчтүү эмес, жеңилдеген жылмаюу эле. Бирок ал эң негизги нерсени ала алган жок.
Ал менин эркиндигимди жана силерге болгон сүйүүмдү калтырды. Айгерим, мен азыр ушул 10 жыл мурунку сенден да кетеймин. Эми мен сага чындап эле татыктуу эмесмин. Айгерим Адилетке жакындап келди. Ал анын көзүнө тике карат. 10 жыл мурун Адилет ушул сөздү текебердик менен айтса, бүгүн ал моюн сунуу менен айтып жатты. Сен жаңылдың, Адилет, деди Айгерим, сен 10 жыл мурун бай болгонуң үчүн татыксыз болгон эмескусуң. Сен ичиң бош болгону үчүн татыксыз болчусуң. Ал эми азыр сен баарын жоготтуң, бирок жүрөгүңдү таптың. Санжар үчүн сен баары бир атасың. Ал эми мен үчүн. Айгерим сөзүн бүтүрбөй, Адилеттин колунан кармады. Жүрү, үйгө кетебиз. Биздин кичинекей үйбүздө баарыбызга орун жетет. Бир айдан кийин Адилет Айгеримдин үйүндө жашай баштады. Ал катардагы жумушка орношуп, күн сайын Санжарды мектептен тосуп алып, аны менен сабак даярдап, сейил бактарга барып жүрдү. Ал биринчи жолу чыныгы бакыт акчада эмес, балаңдын күлкүсүндө жана сүйүктүү аялыңдын кечки тамагында экенин түшүндү. Бирок бир күнү кечинде Адилеттин телефонуна белгисиз номурдан чалуу келди. Чалуу Адилеттин өткөн жашоосунан калган, ал унутуп калган бир чоң сыр тууралуу эле. Адилеттин ата энеси каза болор алдында Швейцариядагы банктардын бирине Адилет үчүн гана ачылган жашыруун эсеп калтырышкан экен. Ал эсептеги каражат Мээримдин бүт байлыгынан 10 эсе көп эле. Адилет бул кабарды укканда толкунданган жок. Ал телефонду өчүрүп, ашканада Санжар менен ойноп жаткан Айгеримди карады. Ал бул байлык алардын жаңыдан курулган назик бактысын бузуп албасын деп коркту. Ал бул акчаны эмне кылат? Кайрадан бизнес дүйнөсүнө кайтабы? Же баарын кайрымдуулукка жумшайбы? Дал ушул учурда эшик кагылды. Эшиктин астында Мээримдин атасы, өлкөдөгү эң таасирлүү кишилердин бири турган эле. Анын жүзүндө коркунуч бар болчу. Адилет, сүйлөшө турган сөз бар. Менин кызым Мээрим акмактык кылды. Бирок азыр биздин үй бүлө чоң коркунучта турат. Сен гана бизди куткара аласың, деди Кария. Адилет Айгеримди карады. Ал бул адамдарды куткарышы керекпи? Же алардын өз кордугуна калтырышы керекпи? 8 бөлүм. Тагдырдын тазалыгы жана жаңа башат. Эшиктин астында турган Мээримдин атасы бир кездеги өлкөнүн эң таасирлүү